Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы бүгін 27 август 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Учкун микрорайонунда жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Мухтар Авезов жана Уч Тулга көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден сиздер чыгышты карай бир аз барсаңыздар, Учкун микрорайону 23 домдо сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирасы жайгашкан. Так, анан бул жерден шаардын бурчусуна автобус, маршруткалар толтура эле жүрөт тугандар. Дагы эмне маалыматы? Так, калган маалыматты азыр силерге үйгө жетип барып берем. Бул мынакей короосу тугандар. Үлкө чыгаштагы сатылуучу квартирасы мынакей ушул 9 кабаттуу үйдүн 7-кабатында жайгашкан. Бул жагында балдар менен аянтчасы, парковкалары баары бар. Терекчете мектеп, садиктер и магазиндер бар экен. Эми азыр бул подъезден кирип лифт менен 7-этажга чыгып калган маалыматты бир чекетен берем тугандар. Мынакей тугандар, бул квартирабыздын кире бериши, прихожкасы, ушундай чоң холл экен. Так, бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Проект эле тугандар, башка мындай домдордо жок, индивидуальный проект. Так, 3 бөлмөлүү квартира, квадраты 98 квадрат метр техпаспортунда тугандар. Анан фактически балкондорду кошкондо 110 квадрат метрден көбүрөөк экен. Мынакей көрүп турсаңыздар, свежий ремонт, жакын эле жаңы ремонт кылышкан. И андан ары так, ажаткана өзүнчө бөлмөдө и душ анда өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Тугандар, оң тарапка карай жүрсөк, бул жакта кухнясы, зал, кечиресиздер. Так, бул жакта зал жайгашкан. Мынакей көрүп турсаңыздар, ремонт. Дуалдардагы обойлору деле ошол итальянский кымбат баалуу обойлордон алганбыз дейт тугандар. Так, бул жерден дагы балконго. Плюс кухнядан деле дагы балконго чыга алабыз. И балдар бөлмөсүнөн деле дагы бир балконго чыксаңыздар болот. Мынакей бул жагында балкон жана бул жактан бул чыгыш тарап болуп калат. Бул жагына карасак, бул түштүк тарап болуп калат тугандар. Үйдүн күн кыш айларында деле кенен бөлмөлөрүңүзгө тийип турат тугандар. Андан ары техпаспорт ээсинин колунда документтер боюнча эч кандай проблема жок. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп берем дейт квартира ээси. И бул жерде мынакей ажатканасы өзүнчө бөлмөдө. И душ, ванна өзүнчө бөлмөдө. Отопление центральный тугандар. Отопление центральный. И жакын жерде домдун түбүндө эле мектеби бар экен, садиктер деле бар тугандар. 220 маршрутканын конечный. Так, андан ары мынакей бул холлдон түзүлө жүрсөк, бул жерде кухня жайгашкан. Анан бул кухонный мебелдер калат жана детский бөлмөдөгү мебелдер деле калат экен тугандар. Бул кухнябыздын көрүнүшү. Көрүп турсаңыздар, ремонт тугандар. И бул жактан дагы ошол балконго чыгып кете алабыз. Андан ары дагы эмне маалыматы? Так, бул жерде балдар бөлмөсү. Мебелдер калат. И балдар бөлмөсүнөн дагы бул жактагы балконго чыгып кете алабыз тугандар. Мынакей балкон, түштүк тарабынан терезе орнотулган. Так, андан ары бул жерде кладовкасы. И бул жерде мындай чоң спальный бөлмөсү жайгашкан. Спальный бөлмөнүн түштүк тарабына түндүк тарабына терезе орнотулуптур. Отопление материалдары. Көрүп турсаңыздар, свежий ремонт, полдору ламинат тугандар. Мынакей дагы эмне маалымат тугандар, ушундай чоң 98 квадрат метр болгон квартирабыз 9 кабаттуу үйдүн 7-кабатында жайгашкан. Так, баасы бул квартиранын $85,000 сатылып тугандар. Фактически 110 квадрат метр, баасы $85,000. Анан да бир аз сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описаниеде жазылып турат тугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр.
сүйлөшүү болот. И анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.